Улуу Британиянын падышасы Карл III АКШга келди. Аскар Шадиев кайсыл штатта? Филадельфияда 5 Орто Азиялык изделүүдө. Майамиде $1 миллион автоунаа өрттөнүп кетти. Кадыралы Артыковдун ыры корей тилинде. Иллинойс, Миссуриге катуу торнадо келатат. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 апрель 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Отурбаев. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. Улуу Британиянын падышасы Карл III жана ханыша Камила мамлекеттик сапар менен АКШда жүрөт. Иш-чаранын экинчи күнүндө аларды Вашингтондогу White House'та АКШ президенти Дональд Трамп менен биринчи айым Мелания кабыл алды. Салтанат 21 замбиректен ок атуу урматы менен коштолду. Трамп өз сөзүндө маркум ханыша Елизавета экини жылуу эскерип, аны өзгөчө инсан деп атады. Ошондой эле АКШ менен Британиянын ортосундагы тарыхый байланыштар жана орток баалуулуктар тууралуу белгиледи. Мамлекет башчысы эки өлкө ортосундагы достук мындан арыда бекемделерин айтты. Бүгүн падыша Карл III Конгрессте сөз сүйлөдү. Улуу Британиянын падышасы 2007 жылдан бери АКШга биринчи жолу келип отурат. Карлдын сапары жакынкы чыгышта абал курчуп, Иран менен согушка туш келди. Трамп Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармерди Европа лидерлери менен катар эле Иранга ачкан согушуна батыл жардамдашпаган үчүн сынга алган болчу. Алгач расмий Лондон өзүнүн авиабазаларын Иранга чабуул коюуга бараткан учактарын кондурууга макул болгон эмес, бирок кийин кайра макулдугун берген эле. Ага карабай Трамп Стармерди биз азыр Черчиллдей адамдар менен иштеген жокпуз деп сынга алган. Ошого карабай Карлдын АКШга келиши сууп бараткан АКШ-Британ мамилесин жөнгө салат дешет эксперттер. Кыргызстандан АКШга келген саясатчылардын тагдыры тууралуу сөз болгондо, Кыргызстанда дагы, Кошмо Штаттарда дагы мекендештери арасында мурдагы вице-премьер-министр экс-депутат Аскарбек Шадиевдин тагдырына кызыккандар көп. Эгер саясаттын аркасы менен келгендердин көбү АКШда мекендештер менен байланышты кармап турушса, Шадиев алардан айырмаланып, дээрлик эч ким менен байланышпай келет. Анын кыргызстандыктардын ар кандай деңгээлдеги иш-чараларына, анын ичинде 31 август эгемендик күнү сыяктуу мамлекеттик жыйындарга да катышпай турганы белгилүү. Аскарбек Шадиевке Кыргызстанда кылмыш иши козголгондон кийин ал шашылыш түрдө өлкөдөн чыгып АКШга келгени тууралуу маалымат тараган. Ага тиешелүү аларча сыяктуу ири мүлктөрү мамлекетке өткөн. Ошол 5 жылдан бери Шадиевдин каякта экени көпчүлүккө белгисиз. Айрым маалыматтарда ал Кошмо Штаттарда Трак компаниясын негиздеди деп айтылат, бирок аны далилдеген расмий документтер же башка фактылар жок. АКШнын Филадельфия шаарында Борбор Азиядан келген 6 жаран спа салонго мыйзамсыз кирүүгө жасаган аракети үчүн издөөгө алынды. Алардын бири 18 жаштагы Сайт Ахмат Бакиев кармалганы тууралуу белгилүү болду. Калган 5 болсо окуя болгон жерден качып кетишкен. Алар кандай мотив менен бул кадамга барганы азырынча белгисиз. Тарап жаткан видеого караганда 3 адам эшикти сыртынан тепкилеп ачууга аракет жасап жатат, бирок бирөө болсо бетине маска кийип жатканы тартылган. АКШда жеке менчиктин кол тийбестиги катуу сакталат жана үй же имарат ээсинин уруксаты жок. Башка бирөөнүн имарат үйүнө кирүү же кирүүгө аракет жасоо мыйзам тарабынан катуу жазаланат. Айрым учурларда өзүн өзү коргоо максатында үй же имарат ээси ок чыгарууга да укуктуу. Майамиде $1 миллион автоунаа өрттөнүп кетти. Кымбат баалуу автокар жогорку ылдамдыкта келатып жол боюнда токтоп турган бир нече автомашиналарды сүзүп өткөн. Айдоочу кырсык болгон жерден каза тапты. Салондо дагы 2 адамдын болгону айтылууда. Аларды тик учак менен ооруканага алып кетишти. Полиция окуянын чоо жайын иликтөөдө. Өткөн аптада да ушул эле Флорида штатында чоң джип $250 миң турган Lamborghini'ни парковкада көрбөй тебелеп жиберген эле.
Белгилүү акын Алмаз Чойбекованын сөзүнө жазылган Кадыралы Артыковдун Барам сага деген ырын Түштүк Кореялык дүйнөгө белгилүү BTC тобунун мүчөсү Ким Тэхэн аткарып чыкты. Жасалма интеллекттин жардамы менен жаралган бул чыгарма жылуу пикирлерди жаратууда. Соңку убакта жасалма интеллекттин күчү менен жаралган чыгармалар интернетте өтө популярдуу болуп жаткан чак. Орусиялык белгилүү эстрада ырчысы маркум Юрий Шатуновдун «Седая ночь» композициясын дүйнөгө белгилүү ырчы Kanye West'in аткаруусундагы Silver Night деген трек бир заматта миллиондогон көрүүчүлөрдү топтогон. Андан түшкөн каражат 10 миллион рубльди түзүп, бирок ал акчаны жасалма интеллект менен ырды кайра жасап чыккандар эмес, ырдын авторлору алды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: Миссури, Айова жана Иллинойско ири торнадо жакындап келатат. Синоптиктердин айтымында ал кыйратуучу күчкө ээ, жолунда үйлөрү жана имараттарды талкалашы ыктымал, ошондуктан адамдар каза таап, жаракат алышы толук мүмкүн деп эскертип жатышат синоптиктер. Бул торнадо буга чейин Техаста үйлөрдү, имараттарды кыйратып, 2 адамдын өмүрүн алган болчу. Эми ал түндүк чыгышты көздөп келаткан маалы. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Биз менен болуңуз. Эртеңкиге чейин сак саламатта көрүшкөнчө.